Аябай жакшы иштешет булар. Анан бирөөлөрдүн негатив сөздөрүн ишенбеңиздер. Үйдү болосуздар, биз үйдү болдук. Кудайга шүгүр. Мына балдарыбыз жүрөт. Айткай тура. Учетуңар жок деп мен тергелип аябай бизди койбой койду бала чакабыз мененчи. Анан жительстволар балдарың өзү чыгылат экен деп аябай неме болду. Эми рахмат сиздерге биринчи этаждан үйлүү кылдыңыздар бизди. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, менин атым Искандер, мен Кижин недвижимость компаниясынын мүчөсү болом. Бүгүн 21 май, бүгүн Күлүш Биринге барабыз, Московская область, Раменский районго. Паязова Минора эженин сделкасы 12 май өткөн, анын видеосу уже YouTube каналыбызга чыккан, аны көрсөңүздөр болот. Регистрация документ жагынан кичине битке кыйналып калдым да. Анан ошо YouTube'ду көрүп туруп анан биз дагы аракет кылып көрдүк да ошо. Дайыма ушундай элдин кызматына жүрүңүздөр. Рахмат. Каерде болсоңуздар элдин дубасын алып жүрүңүздөр. Мына Самара эженикке эмне дейм, ден соолук каалайм. Ушундай жакшынакай коллективдери бар экен. Дайыма ушу каерде болсоңуздар тынч болуңуздар. Элдин дубасын алып жүрүңүздөр. Бүгүн уже 10 күндөн кийин 21 май Күлүш Биринге кетип атабыз. Үй жөнүндө айтсам, үйдүн баасы 4 миллион 800, Московская область, Раменский районунда жайгашкан, улица Шаховадан. Үйдүн баасы 4 миллион 800, ставкабыз 27% болгон и төлөмү 110 миңден тура келген айына. Биз менен болуңуздар, үйдү дагы полностью обзор кылып, сиздерге тартып, кардарыбыздын отзубун дагы алып, сиздер менен бөлүшөбүз. Урматтуу мекендештер, үйгө келдик. Станция Удельнаядан 10 минут пешком экен. Келдик. Үй биринчи этажда жайгашкан. Почти 45 квадратный метр. Азыр Минора эже келсе, үйгө дагы кирип, үйдү полностью обзор кылып, Минора эженин дагы отзубу менен бөлүшөбүз. Здравствуйте. Здрасте. Праздником. Вот с каким? Ой. Ертең көтере келбесіз да? Так, наверное, вас задерживаем, да? Чуть-чуть сзади. Вот здесь. Фамилия, Имя, подпись, да. Подпись қой дейді. Второй то же самое. Все, иди. Самое главное, этот, дверь нам ключи нужен. Вот он. Магнит есть там? Проверяйте. А? Магнит есть там? Вот он. Всех, да? Таблеточка, да. Да. Домофон в квартире нет.
Бозорбек ака, үйгө дагы келдик, күлүштү дагы алдык. Сезимдериңиз кандай? Ойлоруңуз кандай? Аны айтпай сезимди. Бул үйгө пландарыңыз кандай? Эми сага эмне дейишимди эле билбей калдым. Мен күткөн эмес элем, бирок үйдү көрүп азыр мына рахмат силерге, өтө сонун болду. Силерге ыраазымын, чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Үйдү көрүп, эми сүйүнгөнүм эмне дейишимди эле билбей калдым азыр үйдү көрүпчү. Эми эмне десем, силерге ушу ден соолук каалайм. Үй аябай сонун, мага жакты. Мен өзүм көрүп жүргөн элем муну, бирок жакты. Жетип келгеним. Сделка болгондо дагы үйлүү болбогондой түшүнүктүү чувство болбойт да, анан кийин үйгө келип күлүшүп алгандан кийин ошондо билинет. Азыр кетким деле келбей калды азыр. Мен үйдү, сен берген үйдү көрүп алыпчычы. Үйдө эч немеси жок, рахмат. Районуңуз прям тихий экен, зелендер көп экен, бардыгы жакында экен. Станциядан 10 мүнөт эле пешком экен өзү. Москвага дагы 1 саатта жетип алат экенсиң. Ооба. Эми условиялар бар экен бүт бар жогу. Детский неме садиктери бар экен, мектеби жакын экен, поликлиникалары жакын экен. Остановка деле жакын экен бул жер, эч канча эмес алыста. Жакын эле. Рахмат ушунчалык мына. Үйдү көрүп азыр эмне дейишим, кубанганымы, эмне дейишимди билбей атам. Азыр ачыгын айтайын сага. Чын да. Мурунку видеодо айтып калдыңыз, вот мени мага ишенбеген адамдарга. Вот ошону мен сен до сих пор ушуну ойлонуп жүрдүм, сен ушуну элге көрсөттүңбү деп сага суроо берем. Видеону көрбөпсүздөр да? Биз ошону бир эки көчөдө көргөндөр сизди ютубтан немеден үй алып атасызбы деп айткандар учурады, өткөндө бир экөө учурады. Алдым дедим, алганмын дедим. Биз деле барсак кайрылгыла дедим, берет ошол балдарды, ошол жерде кыздар бар дедим, берет дедим. Ошол Самаража деген эже бар дедим, ошолор берет дедим. Биздин компаниянын кызматы кандай болду? Может, жаккан жерлери, жакпаган жерлери, может, кийинки клиенттерге дагы жакшы кызмат көрсөтүп, мындай ашып калады кылбай. Мен силердин неме компанияга мен мындай эч немем жок, арызым жок, өтө сонун. Өтө сонун. Мына айткан моментте үйдү алып бердиңер. Айткан үйүбүздү алып бердиңер. Мындай башка немелерге барып алып тияка чуркап, бияка чурка деген жок бизде. Муну айттык, алып бердиңер силер. Вовремя алдык мынакей. Үйгө келип алып азыр кеткибиз келбей атам азыр өзүбүз. Эми ушу мунагы жанагы тийбейт, бербейт дегендерге ушу суроо берет элем, ушу Самаражанын ушу компаниясы ушу коллективине кайрылса деп ойлойм да мен ушу мынакей. Ушу Москвада иштеген жерлештерге ушу неме өзүбүздүн кыргыздын немелерге кайрылат элем ушулар. Үй алам дегендерге. Ушу силердин компанияңарга кайрылса деп ойлой берем да мен ушу. Көп ушу жерде көп кыргыз элибиз бар, мына үй алабыз дегендер. Ошолорго айтат элем ушу Самаражанын коллективине кайрылса, ошолор мына алып берет деп айтат элем да мен ушу. Бул үйгө кандай пландарыңыз бар? Качан көчүп келе турган болдуңуз? Мен эртең көчүп келем буюрса. Машина таппай калдым, эмесе сразу ошол жерден жүктөп келет болчумун мен. Эртең менен таң атпай туруп ушу жумуштан кууп чыкты го мени. Басыңыз эле басыңыз, болуңуз эле болуңуз, барайлы эле барайлы деген болуптур, жүрүп кеттик деп анан келдик да бул жака. Күлүш таса калайлы. Балдарым жоо жана эле келип алган, кеттик жүрүңүз дегенден ошо дикилдеп чуркап келатканбыз да барып калайлы эртерээк деп. Рахмат бирок Искендер, ушу Самаражанын коллективи силерге рахмат. Алла ыраазы болсун. Эч качан оорубаңыздар. Элдин кызматында жүрө бериңиздер дайыма. Силерге чоң рахмат. Карындашыма, сага, тиякта эже, жана иниме, Самаражалерге ушу чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Минор эже, сделкабыз 12 числода болгон экен, понедельник, бүгүн 21 число, ровно 10 күн өттү сделкабыздан, уже ключун алдык. Сиздин дагы ойлооңуз менен бөлүшүп кетсеңиз. Мен ойлогон максатыма жеттим, Кудайга шүгүр. Мен өз жүрөгүм менен кайрылдык сиздерге. Өзүм ишендим, жүрөгүм менен ишендим. Бирок эч кимдин тилине кирбедим. Көбү каршы болду. Ар ким ар кандай экен. Мен да берде бала чакам мененмин. 4 балам менен ошол жердемин. Анан
4 bala menен жүрүp, квартирада да кыйналдым, аябай. Квартплата өзү 70 000 төлөйбүз бала чака менен. Анан регистрациядан кыйналдык, пропискага коюлбады. Кыйынчылык көп болду да, аябай биздечи. Анан ошондон кийин анан YouTube'дан көрүп биз анан көп комментарийлерди окудук, 10-15 күн көрдүм, баардыгын көрдүм. Анан көрүп, анан күйөөмдү айттым да, ошо Нежинс компаниясына кайрылайлык, адресин алайлык деп, анан Самара эженин эме WhatsApp'ына жазып, анан адреси келди да бизге. Анан күйөөм барып, сүйлөшүп алып, эми баары 4-5 ай чозулуп кетти. Эми документ жактардан көбүрөөк проблема болду. Рахмат, ошо документ жактардан жардам бердиңиздер. Бирок ойлогон оюм ишке ашты. Мен аябай жүрөгүм менен ишенип, бирок жүрөк менен ишенип биз турдук да ошо немедечи. Анан бузгандар, көрө албагандар айтам да. Эгер үй алам деген ойлору болсо, вообще бузбаңыздар. Ар ким өз максат оюна жетсин. Бу жерде иштеп, үй алып иштеген менен бизге пайдасы көп болот. Зато иштеп, төлөп, үй ашып калат бизге. Ода азыр айттыңыз 70 000 төлөп адам, азыр 110 000 чыкты платежоңуз. Үстүнө 40 000 кошсоңуз уже өзүңүз үйүңүз көтөрүлөт, өзүңүз калат. Ооба, аябай кыйынчылык көрдүк. Прописка жок, менттер басып, биз кыйынчылык болду да. 1 жылдын ичинде аябай кыйынчылык болду бизге. Көрбөгөн азабыбыз калбады, чынын айткандачы. Бала чака менен менттерден качып, бир жагынан квартирадан чыккыла силердин бала чакаң көп экен ызычуу деп. Мындай быйылкы эсеби мага өтө кыйын болду да. Анан ошол тууралуу сиздерге кайрылдык. Кудайга шүгүр болду мына. Эч кимдин тилине кирбедим. Мен үйдөн чыгып кетсем, мен эч ким деле киргизбейт, ушунча бала менен. Ошон үчүн кайрылдык биз дагы. Анан ошо бузгандарга, негатив сөз сүйлөгөндөргө айтам да. Онто адамды бузбаңыздар. Өз каалоосу менен алсын. Үй ала тургандар бизге мына пайда жак. Анан сиздерге да рахмат. Ушунча чуркап, ушунча менет менен алып бердиңиздер. Бул үй алып бериш өтө кыйын. Үй алып бериш. Буну анча-мынча адам эптей албайт бул нерсени. Колунан да келбейт. Чынын айткандачы. Ошон үчүн рахмат айтам баарыңыздарга, Самара эжеге, сиздерге, сиздер иштеген коллективдерге. Сиздердин аркаңыздардан адамдар жолдоп чыга берсин. Сиздердин аркаңыздарды жолдоп чыккан адам эч качан жаман болбойт. Адамдын соогуна эле калат. Мен айтарым ошол. Анан ден соолук, ийгилик каалайм баарыңыздарга. Анан негатив сүйлөгөн сөз адамдарга айтам да, онтип негатив сүйлөбөңүздөр. Буга ошон адамдар чын жүрөк менен иштейт да. Чын жүрөк менен үй алып берет, чын көңүл менен иштейт. Эч кимдин акчасы жээлип кеткен жери жок бул жерде. Бардыгынын эсеби бар. Акчанынчы. Бардыгынын эсеби бар. Жеп койгон жериңиздер жок, алып койгон, кымтып койгон жериңиздер жок. Ошон үчүн оюңуздарды түз кылыңыздар, үй алып бериңиздер, эч кимдин тилине кирбеңиздер. Бул үй өзүңүздөргө калат түбөлүктүү. Москванын келечеги бар, ачыгы. Рахмат сиздерге. Мен деле иштен чыгып алып, анан кийин иштен чыккандан кийин биз ошо саал акча жакта кыйналып, жарым акчаны эме ала албай калдык да. Бизчи өтө кыйналдык да. Ошо маал, айрыкча быйылкы маал өтө кыйын маал болду да. Мен үчүнчү. Аябай регистрация проблема, квартира, учетуңар жок деп менттер келип, аябай бизди койбой койду бала чакабыз мененчи. Анан жительстволорам, балдарың өзү чыгылат экен деп аябай неме болду. Эми рахмат сиздерге биринчи этаждан үйлүү кылдыңыздар бизди. Азыр мектепке дагы балдарды жайгаштырыш кыйын болуп атат. Ооба, биз мунуларды больницага көрсөтөлү десек, пропискаңарды алып келгиле анан алабыз деп койду учеткочу. Анан албай койбоду буларды. Бизде. Анан балдарды муну садикке сүрөшө десек, буну албай койду да, буну частныйга алабыз деди. Эми частный кымбат экен. Анан прописканы алып келгиле деди, прописка ошо жашаган жерин. Анан биз хозяйкага айтсак көнбөй койду. Очень проблема много, биз ондай кыла албайбыз, силер эсенге сарыл деп койду. Анан биз ошондон неме болдук да. Анан ошо Нежинс компаниясына кайрылып, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Сиздерге шүгүр. Рахмат, келиңиздер. Кыздарга, балдарга кайрылыңыздар.
Aябай жакшы иштешет булар. Анан бирөөлөрдүн негатив сөздөрүнө ишенбеңиздер. Үйдү болосуздар, биз үйдү болдук. Кудайга шүгүр. Мына балдарыбыз жүрөт.